мына санаалуу мүнөттөрдөн кийин болочок биздин спортсмендер үчүн унутулгус бир тарыхый окуя болуп турат. Анткени булар мыкты ийгиликтер жаратышкан. Азыр ушул айылдын башчысы, участка комиссиянын кызматкерлери. Баткен районунун Карабак айылына караштуу Кызылбел айылынын Масалиев жана Турмаматов орто мектебинин жаш тайквондисттери эл аралык тайквондо боюнча өткөн мелдеште 9 алтын, 7 күмүш жана 12 коло медалга ээ болушту. Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Россия жана Молдова өлкөлөрүнүн окуучусунан өзгөчөлөнүп жалпы 28 медаль уткан кызылбелдик окуучуларды айылдын башчысы Умарбек Сапаров, машыктыруучусу Абдыгапар уулу Абдыбек жана жашы жетейлик иши боюнча аймактык тескөөчү Акжол Азимовдор тосуп алып, келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш спортсмендерге дем берген каалоо тилектерди айтышты. Белгилей кетүүчү жагдай, чек арага чектеш Кызылбел айылында жаш өспүрүмдөр менен иштөө башкаларга үлгү болчудай. Милиция кызматкери айыл башчысы менен машыктыруучусунун биргелешип иш алып баруусунун натыйжасында ушундай мыкты ийгиликтер жаралды. 9 алтын медаль, 7 күмүш жана 12 коло медаль алуу бул чынында эле бир айылдын чоң жетишкендиги. 15 май, 16, 17 май Ош областынын Кара-Суу районундагы Кара-Суу 90 2025 тайквондо боюнча элдеште жеңишке жетишкениңер үчүн куттуктайм бардыгыңарды.